Баткенде жол тескөөчү сууга агып бара жаткан баланы куткарып калды. Токмокто милиция балмуздактын таякчасына какаган кызга медициналык жардам көрсөттү. Жол тескөөчүсү тарабынан бөбөк өмүрү сакталды. Чолпон Атада көл суусуна чөгүп бара жаткан 4 кызды милиция куткарды. Милиция Ысык көлдө сууга чөгүп жаткан 10 жаштагы баланы куткарды. Жол тескөөчүсү чуңкурга түшүп кеткен мышыкты чыгарды. Балыкчыда 2 өспүрүм коньки тээп жатып муз жарылып сууга түшүп кетишкен. Милиция алардын өмүрүн сактап калды. Эми мен силерге суроолорду берем, силер билгениңерди жакшынакай шашпай жооп бересиңер, балдар. Милиционер деген ким? Милиционер деген ким? Мен Айта кой. Мисырдем тартип сактаган адамдарды коргогон адам. Туурабы, балдар? Тартипти сактайт дейт, адамдарды коргойт дейт. Туурабы? Чынчыл, боорукер, жоокерчиликтүү болушу керек. Айлин айта. Адамдарды коргоо, душмандардан коргоо, бизге тартипти сактоо үчүн керек. Коопсуздукту дагы эмне кылат экен? Сактоо. Адамдарды коргойт, жаман нерселерди сактайт. Милиционер тартипти сактайт, адамдардан жардам берет, жада буйзап сактайт. Милиционерлер бардык адамдарга, чоңдорго, балдарга, чоң аталарга жардам берет. Ал эми баарыбызга белгилүү 15 май Кыргыз Республикасынын ички иштер органында кызмат өтөө учурунда кайтыш болгон кызматкерлерди эскерүү күнү болуп эсептелинет. Ошого байланыштуу урматтуу курсанттар, бул кызматка кайсыл максат менен келип калдыңар деген суроо. Ким жооп берет ушундай суроого? Мекениңдин тынчтыгын, элиңдин коопсуздугун сактагым келет. Сиз үчүн ар намыс деген эмне? Ким кандай жооп берет? Мусат. Ар-намыс бул адамдын ички дүйнөсүнүн тазалыгы, өзүнө өзү сыйлоосу жана ошондой эле коом алдындагы моралдык жоопкерчилиги болуп саналат. Жакшы, эми кийинки суроо, кызмат үстүндө кайтыш болгон кызматкерлер жөнүндө маалымат же болбосо окуяларды утканда кандай сезимде болсо, ким жооп берет? Мусат. Бул каза болгондордун үлгүсү жакындары үчүн өкүнөт. Алардын ордун жоготуусун сезүү. Ички иштер органдарынын кызматкерлерин эскерүү күнү силер үчүн кандай мааниге ээ? Мусат. Бул күн коомдук тартипти сактоо, кылмыштуулук менен күрөшүү жана ошондой эле жарандардын коопсуздугу үчүн эң негизги нерсесин өмүрүн берген адамдардын элдигин баалоо. Жакшы, отурабыз.